жерге бизде болуп аткан кээ бир моралдык ооруларды айыктырышыбыз керек. Азыр дагы биздин ушундай оору болуп аткан нерсебиз, балдарыбыз көбү жашы өтүп кеткенче үйлөнбөй атат. Ушу көзүм менен көрүп атам, 30га чыккан, 35ге, 38ге чыгып кеткен, урматтуу жигиттер, 35-38ге чыгып кеткен жигитти бир кызга, ушундай менин бир жакшы көргөн иним бар, ошого турмушка чык, канча жашта эле, 38 эле десең, аны сени бала дебейт экен, ал сени чал деп күлүшөт экен. 38ге чыкканың уже бул чал болуп калганың экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ар бир нерсенин убагында болгон жакшы болот. Намаздагы убактысында окуу эң жакшы нерсе. Ошол сыяктуу ар бир нерсени убагында кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы 25 жашында үйлөнгөн эле. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, эми туура кээ бир учурда кыз балдарыбыз кичине кечиксе, кыз бала назик болот экен, ага айта албайт экен ата-эне. А бирок эркек балдарга айтканга укугубуз дагы милдетибиз да болуп эсептелинет. Бир аалым ушуну мисал кылган экен, бул ачкычты ушундай карап көрдүм дейт. Адамдар ушуга эмне эле брелокторду тагышат, же болбосо кереги жок болсо деле бир ачкычты алып келип кошоктоп коюшат деп ушуну изилдеп көрдүм дейт. Ушундай жөн өзүнчө турган ачкычты алып жүрсөм, кээ бирөөнү 2 айда, кээ бирөөнү 6 айда, кээ бирөөнү 2 жылда жоготуп алдым дейт. А бир нерсе кошоктолгон ачкычты 10 жылдап жоготкон жокмун дейт. Натыйжасында ушу нерсеге келдим. Жалгыз кошоктолбогон ачкычтын 80-90% жоголот экен. Бир нерсени кошоктоп койсоң дагы ошонун 80-90% жоголбойт экен деген натыйжага келдим дейт. Эми ушу жансыз 2 темирди кошоктоп койгондо ушундай береке болуп аткан болсо, кереметтүү 2 адамды ак нике менен байлап койгон канчалык кереметтүү экен деп аң-таң калдым дейт. Урматтуу бир туугандар, дүйнөдө биздин жашообузга тирек боло турган үй-жай, айдап жүргөн машинебиз, жана башка кырыскыларыбыз эч качан бойдок жүрүп ушуну таап, ушундай эле жыргап кеттим деген адамдарды 1-2% гана жолуктурсак жолуктурабыз. Адам өзүн жанын бага албай жүрүп эле бирөөгө үйлөнүшөт. Үйлөнгөндө анда 2 эсе расход болуш керек эле. Дагы 1 жылдан кийин бир балалуу болуп 3 эсе, 4 эсе расход болуш керек эле. Бирок үйлөнүп алганда эптеп там-туң баскан баладай үйлөнүп алган жигиттер 5 жыл, 10 жылда үй жайлуу, ушундай бир оокат кечелүү болуп калып атканын көрүп атабыз. Бул Алла Тааланын берекети. Ата-энелер дагы ушу эркек балдарыбызды убагында үйлөнтөлү, ар бир нерсенин убактысында болгон жакшы болот. Пайгамбарыбыздын улуу сүннөтү болгон ушундай үй бүлө курушту ар бир адамга насип кылсын.